Элита депутат ооруканалардын киши ыйлагыдай абалын эми көрүптүр. Жогорку кеңештин депутаты Кожобек Рыспаев Бишкектеги ооруканалар киши ыйлагыдай абалга жетип калганын бүгүнкү жыйында айтып чыкты. Ал кардиологиялык борбордо ымыркайлардын көптүгүн айтып, аларга болгону 4 керебет коюлганын жеринен көрүп келгенин белгиледи. Туугандар ооруканага түшүп калып 10 күндөн бери ал жакта жүрүп калдым. Ооруканалардын абалын көрсөңүз ыйлагыдай абалга жетип калыптыр. Ымыркайлар жатат, 4 койкада болгону. Эшикке чыксаң 25 ата эне ыйлап турат. Шашылыш операция болуп атат, 4төө турат күтүп. Андан сырткары лифт үзүлүп кетип иштебей жатат. Ушул абалга жетип калыппыз деп нааразы болду ал. Эл өкүлү премьер-министр депутаттардын катышуусунда ооруканалардын абалы менен таанышып чыгууну сунуш кылды.